Бүгүн таңерте Баткенден жаракат алгандар Бишкектеги ооруканага келишкен. Мындан улам улуттук кан борборуна кан тапшыруу үчүн келгендер да арбын. Алар өз каалоосу менен кан тапшырууда. Себеби мындай кырдаалда ооруканадагылар канга муктаж болуп калышы мүмкүн деген ойдо. Кан берген жакшы өтүп атат, өзүмдүн абалым жакшы, ден соолугум жакшы. Ушундай кыйын убакта жардам берип коеюн деп каалоо менен келдим ушул жерге. Бүт баары жакшы. Жакшы болсо болду. Бирок кан борборунда кандын запасы жетиштүү. Ошону менен катар ашыктуу өлөт баш жарбайт дегендей, кан тапшырууну каалагандар болсо келип тапшыра берсе болот. Негизинен түшкө чейин эле жарандарды кабыл алган кан борбору бүгүн акыркы адамдарды кабыл алып, анан эшигин жабат. Биз бүгүн акыркы донорго чейин иштейбиз. Анан каалагандар болсо келип беришсин. Болгон жардамыбызды беребиз. Кандын компоненттери баары эле жетиштүү бар. Жетиштүү эле. Эми керек болсо бизден алып кетсе болот. Биз негизи региондор бири-бирибизге жетишпеген компоненттерди беришебиз да. Самолет менен жиберебиз ушундай. Анан керек болсо алышат. Бизде баары бар. Ошол эле куралдуу күчтөрдүн запастагы офицерлери кан тапшыруу үчүн келишкен. Алар ар бир иш акыркы убакта маанилүү экенин айтышат. Кырдаал боюнча четте турбай өзүбүздүн жардамыбызды берели деп кан тапшыруу борборуна келип кан тапшырып атабыз. Анткени биздин баткендик туугандарда жаракат алган кишилер бар деп ойлойбуз. Ошого биздин каныбыз жардам болсун деп ошо келип кан тапшырып атабыз. Андан тышкары биздин коомдук бирикменин катарында тажрыйбалуу аскер адамдар, тажрыйбалуу офицерлер бар. Эгерде биздин мамлекетибиз мобилизация жарыялачу болсо, мен ойлойм биздин Батыр коомдук бирикменин жигиттери биринчи катарда болуп, элибизди, жерибизди, мекенибизди коргогонго даярбыз деп. Саламаттык сактоо министринин орун басары Ализа Солтонбекова өлкөдө дары-дармектин жетиштүү экенин билдирип, ошону менен катар каалоочулар кан тапшырса боло турганын кошумчалады.